Жигиттер, ассаламу алейкум. Жумушту баштайбыз азыр. Кудай кааласа. Машина кышында Москвада кичине кар жаап коюптур. Кар жок болчу. Бисмилла деп баштайбыз. Кийгизебиз. Машина тоңуп калыптыр го жигиттер, тоңуп болбой калыптыр. Пробег 93 000 машинада. Бензин 270 километрге жетет. Машина пока холодный. Жарым бак заправка бар, пока что жетет бизге. Машина таза эле, туугандар. Машина таза эле. Жумушту баштайбыз азыр. Бисмилла деп. Жумушту баштайбыз туугандар. Ассаламу алейкум. Бардыңарга такси жамааты. Саат 5 болду. 5те жумушка чыгып атам. Бүгүн кичине иштейли, эртемеңге чейин деп. Жаман тоңуп калыптыр машина. Машина вообще суук. Бүгүн силерге таксиди тартып өтүп кетейинчи. Кандай болот, эмне болот, а? Видеоду до конца көргүлө. Кызыктуу видео болот дегендей. Машина пока что кызыган жок. Азыр кызытып, бумажканы жазып дегендей. Бар жок даярдап, биринчи заказды баштайбыз жигиттер. Болбосом кеттик. Видеоду до конца көргүлө. Жумушту кылайлы. Так, туугандар. 2025 жыл лизингге машина алам десеңиздер, кайсыл жерден машина алышты билбесеңиздер, лизинги кимге ишенсе болот дегендерге мен силерге рекомендать этем. ГТК лизинг. Вот здесь YouTube укажу. Антон Сафонов. Можете YouTube посмотреть, видео зайти к ему, егошный канал, да, все видео посмотреть, что какие условия, что, как, почему. Вот там можете все узнать, друзья. Рекомендую ГТК лизинг. Антон Сафонов, вот поиски нажмете, да, здесь, вот здесь укажу. Зайдите, условия узнаете. Короче, туугандар, если ушул баладан ГТК лизингден лизингге машина алсаңыздар, айына 50 000, 60 000 болот экен, примерно ошондой төлөйт экенсиңер. И еще оформление кылсаңыздар болот экен. Например, ГТК лизингден машина алдыңар, өзүңөр оформление кыласыңар, айдап айына 60 000, 70 000 төлөп, как арендадан деле арзан болот экен. И еще туугандар, если машинаны бир жерде 2 жыл минип төлөп албай калсаңар, башка адамга как положено өткүзүп берип, ошол адам төлөсө деле боло берет экен. Эч кандай алиндеси жок экен. Самое главное, бул жерде YouTube'га кирип, полный информацияларды билип, карап, текширип, өзүңөр сүйлөшүп, офиске барып, сүйлөшүп алсаңыздар болот. ГТК лизинг. Я вам рекомендую. Мы дальше поехали, друзья, работать. Всем рекомендую. Тууганда, мой налогтон. Вообще, башка бала болду го. Мына мой документиде мен азыр. Короче, аттестация бар го. Ошондон минус 15 балл кылып койду. Азыр туугандар, мындай болуп атты азыр. Мына аттестациядан өтүш үчүн менде мына для прохождения аттестации необходимо аттестациядан өтпөй атат меники. Неге дебейсиңер, азыр көрсөтөм. Карап койго. Так, неге өтпөй атат? Потому что менде мына отсутствует мына судимый справка. Көртасыңар, а? Судимый справка менде жок экен. Мына бар жок бар башка. Только судимый справка жок экен. Ошого мен азыр судимый справканы заказ этейин десем. Короче, мындай болуп атат да, госуслугадан азыр мына аттестациядан өтөйүн десем, мен судимый бумажка жок экен менде, что судимый. Азыр обратно госуслуга кирип, мой документ кирип, судимыйды сразу алайын десем, сразу бербейт экен. Тоже через 2 недели келет экен. Заказ кылсаң, короче, заявление таштасаң, ошо выдача справка судимость. Ошого заказ кылып койдум. 15 күн ичинде келет экен судимость бумажка. Анан аттестациядан өтөт экенбиз да. Башка айла жок эми. Ошол бир судимость бумажка болсо болду, уже аттестацияны тапшырсам болот. Азыр мен билбейм кантип иштеп жүрөм бул 5 судимость. Мага келбеди да, ошол башында Яндекста судимость
бул машка киргизгеле кылгыла деген мен кылган эмесмин да, ошол боюнча эле жүрөм иштеп. Ошондой. Короче, минус 15 менен приоритет 25 иштейбиз. Кандай болот? Мына өтпөдүм аттестациядан. Заказ кылып койдум. 15 күн ичинде келет экен. 15 күн ичинде келсе, кийинки видеороликте туугандар силерге көрсөтөм. Эмне болду? Аттестациядан өтүштү. Эми өткөндөр билет, билбегендер көрүп аласыңар. Ошондой судьямыз керек экен, билбегендерге судьямыз, ошондой аналитикада полный бар жок. Четко болуш керек экен. Кеттик, биринчи заказ алып, линия чыгам туугандар мына. Кеттик. Туугандар 7 минут 371. Дагы бир заказ бердилер. Кайсыл жерде экен мына? Дальний заказ. 46 километр. 46 минут дейт. Мындай отат жигиттер. Чото мынау аттестациядан өтпөдүм эле го. Ошого заказ жакшы бербей атат. Аттестациядан өтүп койгула туугандар. Серьезно, комфортты деле жагып атам. Азыр мына заказды алдым 46 километр комфорт плюс менен. Потому что центрдемин. Центр келгениме только комфорт плюсты жагып коюп атам. Приоритет азайып кетип, өлдү го бул жагы. Заказдары жакшы эмес. Начар берип атат, начар. Заказдар копейка заказдарды берип атат го. Ошондой азыр мына заказ 1,5 миң болот го дейм. Ошол жерден анан Домбарадедова жакын экенбиз. Жок, какой Домбарадедова? Домодедово. Кеттик, таштайлы буну. Суук 3 градус. Суук болтат Москвада. Кичине суук болтат. Машина деле аз Москвада. Чечота таксистер азайып кеткенби, не эле? Таксистер азайып кетти Москвада вообще. Туугандар, заказ деле алып келдим. 47 минут. Приоритет карагыла. 1725. Заказды карагыла. Кайсы же Щербинка, Дрожникова. Дрожина. Приоритет карагыла. Минус 7 дейт. Минус 15 дейт. Ушун менен иштеп жүрөм, Ушун менен иштеп жүрөм туугандар. Заказ берип эле атат, нормально эле иштесе болуп атат. Кудас жакында өтүп коебуз, анан жакшы приоритет 40-50 болуп калат. Кичине чыдап турайлы. Жигиттер, анан бир нерсени ойлодум да азыр. Силерге айтып өтүп кетейин да. Так, друзья, если ищете под аренду машину, не можете найти и не знаете, в каком парке взять, силерге рекомендовать этем таксопарк рулим. Ошол таксопарктан ушул машинаны айдайм мен. Таксопаркта 3000ден көп машина бар жигиттер. Экономдан баштап бизнеске чейин машина бар. Если бүгүн келип машина алсаңыздар, самое главное шахадан келдим деп унутпагыла, потому что 2 дня бесплатно аренда болот. Например, бүгүн келдиңизби, 2 күн бесплатно аренда болот, 3-күн уже төлөштү баштайсыз аренда. Вообще сонун условия. Шахадан деп айтсаңар, ошондой кылып берет туугандар. Биз жумушту баштайлы, кандай болот, эмне болот силерге көрсөтөлү. Таксопарк рулю. Номер укажу, адрес укажу, звоните, приезжайте, берите и работайте, друзья. Мы поехали зарабатывать. Ошо ойлонуп калдым да туугандар. Жаңы контент кылайын деп отурум. Жаңы контент. Кандай контент? Орусча тартайын деп отурум жигиттер. Орусчаны үйрөнөбүз. На русском языке будем учиться общаться, да? Ошого интересный кылабыз. Мен көргөндө хаханы кармап, мындай таксиде иштегиз келип дегендей, мындай кайф кылып, наслаждаться кылып. Эми көргөндөр да. Ошого жигиттер, жаңы канал ачам. Каналдын названиясын билбейм, кандай кылып койсом.
комментарий жазып койгулачы, кандай название кылайлы. Шаха везде деп жазып коеюн деп атам. Неге? Потому что везде бар жокта жерде кылабыз да. Короче, везде хотим свою забрать дейт го. Ошондой Шаха везде деп сохранение кылып коеюн деп атам, канал ачып. Азыр канал ачам, комментарий жазып койгула. Еще азыр везде, Шаха везде деп поиска жазсаңыздар, Шаха везде деп мен каналым чыгат. Если комментарий жазып койсоңуздар, анан мен окуп туруп, еще жакшы болуп калса өзгөртүрүп коебуз каналды названиясын. И жигиттер, каналды, жаңы каналымдын ссылкасын ушул комментариясына закрепить этип коем. Басып каналы катталып койгула, потому что биринчи видеоду чыгарам. Ушул видео чыгат, кийин жаңы каналда 2-3 күн, 1-2 күн ичинде видео чыгат. Только орусча чыгат, жигиттер. Жинди контент кылабыз. Өтө сонун. Интересно, мощно, хаханы кармап, видеоду көрүп, мощный настроение көтөрөм жигиттер. Анан подписчик 400, ну, биринчи видео чыгат го, ошого хотя бы 400-500 подписчик кылып койгула да. Кече видео койдум эле ушу жаңы каналга. Канал видео кое албай атам, потому что кичине подписчик болбосо кое албай атам. Хотя бы 400-500 подписчик кылып койсоңор, биринчи видео чыгат и ошондой катталып койгула жаңы каналга. Сон мощный контенттер кыламыз жигиттер силер үчүн. Көргөндө мындай кайф кылады кылып. Ошондой. А бул эски мына канал только кыргызча алып барабыз жигиттер, кыргызча тартып. Ошондой. Пока что заказ берелек. Бул жерде не кылабыз? Комфорт домой түгөнүп калып тургу. Комфортты жагабыз жигиттер. Комфорт. Жигиттер, мына заказ карагыла, заказ келдим эле. Комфорт плюс менин 900 метр 3 минут. Ушундай пешком мындай барып калса болбойбу дейм да, пешком, жигиттер. Не дейсиңер? Пешком барып койсо болбойбу дейм да, машинаны пропуск этип берейин. Ушундай заказдарды мен вообще жактырбайм, туугандар. Bunday заказдар ташыгым деле келбейт. Мына карагыла, 3 минут, 580 метр дейт. Пешком эле барып койчу жетим. Ай мен. Вообще түшүнбөйм да мен мындай клиенттерге. Клиент чыкпай атат. Таштап келдим. Баягы заказды карагыла. 2,5 минутта таштап койдум, туугандар. 2,5 минут. Канча болот деп ойлойсуңар? 289 сом. 2,5 минут, Блин, почти 300 сом. Мен болгондо пешком эле кетип калат элем, туугандар. Орустар ушундай жалкоо болот, пешком деле жүргүсү келбейт, 500 метрге. Ушундай болобу? 43 километрге берип атат комфорт менен. Баягы заказ таштап келем, нете отурдум эле. Комфортты жаап койдум эле, туугандар. 43 километр. Кайсыл жерге экен? Көрөлүчү. О, как раз центр жакка экен. Сонун жигитти. Болуп кеттим. Жигер болуп кетти. Эки жетимди алып келдим. 40 минут баягы заказ. 1433 сом. 25 жол айтты окшойт. Ничего не забыли, машина ничего не забыли. Эшикти ачат, жабат, ачат, жабат. Ничего не забыли. Я откуда знаю, ничего забыли, что забыли. Что я? Если что-то забыли, смотрите. Тойгузат там ошонтип клиенттер үчүн ничего не забыли. Эшикти жабып туруп, кайта ачып туруп, ничего не забыли деп коет жетим. Не болуп атат эмне чыгайлы. Коэффициент жанып атабы биз турган жерде жок. Жакшы. Рижский вокзал. Марина Роша. Не болуп эми. Короче, туугандар, заправка бесплатный кылабыз азыр. 1000 сомдук промокод бар эле, ошону иштетип көрөйүнчү, Мына заправкага келебиз. Не кылабыз эми? Мынаны өчүрүп коеюнчу, заправка келип туруп, мындай кылабыз мына. Так. Заправкадан кайсыл экен бул?
третий колонка. Мынандай кылабыз. Третий. Поехали. 92-й. Вот так. На 1000 рублей. Вот. 1000 сом. 2 сом төлөп коем. Видели, да? Вот. Подтвердить. Давай уже. Мына оплачено. 2 сом төлөдүм туугандар. 2 рубль төлөдүм. Заправка 1000 сом бесплатный болду. 6 сааттык дейм да. Короче, промокод бар эле да. 92-й. Я уже оплатил. Так, төлөп койдук. Мына. Заправщик кылып коет. Туугандар, заправканы кылып койдук, бесплатный. Заправкадан алдым. Короче, курсакты капа кылбайм да туугандар, менчи. Эркекче жем 1000 сом болобу, 2000 сом болобу. Курсакты биринчи очередте карайм го. Бисмилла. Göz kılıp yaratsaçı insandardı. Bul dünyada diri kalgan insan var mı? Dirilikte bul yaşonun çeği jetti. Bul dünyada diri jandın bары кетти. Günün bitse bir gün acal alıp ket. 16 minut комфорт менен 1049 дейт. 44 дейт. Короче, 1050 рублей. Biz Kutuzovский проспектебиз. Центрге айдайын а туугандар. Sonra заказ берип айтат. Kutuzovский айдап берейин. Что-то заказ аз болуп атат. А так иштесе болуп атат туугандар, иштесе болуп атат. Саат деле бирден 50 мүнөт өтүп кетти уже. Иштеп жүрө берет экенбиз да, ошентип. Жашоо машина менен өтүп кетип атат. Туугандар, жашоо ушул машина менен өтүп кетип атат. Акча табабыз деп, Россияда өмүрүбүз өтүп. Дагы бир 2 саат иштейин туугандар, саат 4-төрдө мойка кылабыз машинаны. Силер менен чогуу. Жигиттер, центрде отураммы, заказ бербей атат. Өтө сонуна карагыла красотаны. Жакта Москва Сити, на таксидеги парковкасы. Дагы только аяштар чыгып атат, 15 минут. 840 сом, тоже комфорт менен. Приоритет 24 болуп калды. Saat 3:30 болду туугандар. Заказ вообще 0 болуп калды. Жакшы, мына заказды коэффициент менен алдым эле. 850 сом 15 минут нормально. Но заказ вообще жок болуп калды туугандар. Саат 3-тө ким каяка кетет? Кайсыл жерге барат? Азыр бир 2 сааттан кийин баштанат го дейм жумуш, а? Короче, жигиттер азыр заказга келдим эле да, карагыла да азыр. Мына көрсөтөм. Атмен кылып жүрдү да мына. Крутасыңар, парк Дубки 269 сом. Атмен кылып жүрдү эле, мага компенсация кылып берди. Анан дагы ошол заказ кайта түшүп атат да. Мына клиент атмени кылбай атат. Не дейсиңер, ким чыгат? Биринчи келдим эле, атмени кылып жүрдү, мага компенсация түштү. Азыр дагы келем, дагы атмен кылып таштайбы. Эмне болот ошондо? Барайынчы, ким чыгат экен?
Tuğanlar ekön alıp geldim. 9 minut azırkı zakazdı. 500 so'm bo'ldi. Жақсы, нормально. Короче, nega atmen qildinglar desem, klientlar aytadi. Почему отменили desem, случайно нажал deydi. Случайно нажал и заказ отменился deydi. Men двойной ақша ishlab qo'ydim o'sha zakazdan. 300 so'm за отмену, 500 рублей дағы tashlab qo'ydim. 800 so'm. 5-10 minut. Нормальный. Вы случайно отменили, я случайно заработал деп қойдым. Сағат 4 болды туғандар. 4 болды. По-моему, наркомандар оқшайды. Что-то мындай сүйлөгөндөн башкача ошо билбей кетип атат да, по-моему. Ошондой кептер туғандар. Биз иште эле жүрөбүз мына. Заказ бербейт атат. Жигиттер, машинаны мойка кылып албасам болбой калды. Вообще кир болуп. Мойканы секенен алайлы, жигиттер. Мына чекеракка өтөлү. Мына таксистер жууп атат мындерди. Биз да мойка кылайлы. Жигиттер, машинаны да жууп койдум мына. Бир эле таксист калды. Машина таптаза болуп калды. Мен саат 4'te birinci жолу жууп атам машинаны мойка. Биринчи жолу. Туғандар, заправкада кылдым. Машинаны мойкада кылдым, саат деле 5'ten 30 minut өтүптүр. Эми ден кичине ишти алайлы, саат 9га чейин иштейин. Анан кетип калабыз. Азыр бир жирный заказ алдым, мына карагыла. Домодедового. 78 километр. 1 saat 10 minutта жетип барат экен. Comfort Plus менен. Канча болот деп ойлойсуңар? Машина бул бир канча бир 2,5 миң 2800 болот го дейм. Ошондой. Кеттик эми заказга баралы. Жигиттер, уйку келип болбой калдым. Мына заказды алып келдим. Домодедово келип калдым тугандар. Домодедово эмес, Домбрадедово. 1 saat 12 minut alıp geldim bayağı zakazdı. 3163 so'm deydi. Uyku kelip olmaya kaldım Vahşi. Sizlerde daha oşonday olu. Buna Domodedovо'da. Bunanday oldu da zayıt birim. Domodedово köp boldu ile kelbegenim Domodedово vahşi kelbeytlim. Короче, клиентмен кетесің ғой? Клиентмен кеткенде ушул аз 1 saatте келдим да клиентмен. Уйкум ушундай кетат, уктап калайын деп келдим, музыканы громсын балат кылып коюп. Тыкс келесиң го. Анан клиент түшүргөндө уйку да качат го, Мына Домодедово түшүрдүм, уйку да келбей калды эми. Ошо клиент отурганда уйку келет да. Болбой калдым жетим клиентмен. Az не кылайын, мына Домодедоводан саат 6:30 болуптур мына эрте менен. Эрте менен пайдасы жокпу дейм да, күтүштү. Ошого айдайынбы туганда пустой эле. Секен. Турат экен. Айда берейинби, Не дедиңер тугандар? Мына не турат? Мен да иштебе деген алда туруп алыптым да. Мындай кылабыз да. Давай. Жигиттер, саат 7 болуп кетти. Үйгө кетип атам. Канча иштедиң дегендерге
9000 иштептим. Чистыми 9000 иштедим. 1,5 заправка 1000 сом жеп иштим. Калганы мага лично калды. Саат 7 болду. Кетип атам үйгө. Ошондой. Аллага шүкүр сону нормальный болот. Ушуга да рахмат. Жеткизгениге шүкүр дейби. Uyku жаман кетат, айтпагыла, жаман uyku кетат. Кийинки видеода туугандар, специально ден иштеп көрсөтөм. Эртең мен саат 6-да, 5-те, 7-де чыгып туруп, кечке чейин иштеп, ден смена көрсөтөм. Ден сменаны. Ошондой. Анан тууганда лайк басып айтасыңар го, лайк. Бесплатный лайктан Манасака айткандай быжыратып койгулачы лайктардан. Лайк басып койгула, силерден эчтеке кетпейт. Мен мынантип тартып атам, мен аракет кылып лайктан басып койгула туугандар. Нормальный ушу видеого лайк басып койгула, от души кылып. Рахмат от души. Мен барып уктайынчы, болбой калды. Короче, вообще uyku кетат. Үйгө кетип атам, секин клиентам албайм, заказ деле албайм. Саат 7 болду. Ошондой болушунча иштедим. Дагы иштесем болот кичине. Барайын. Үйгө. Бардыңар кийгидик. Вовремя укташ керек. Опасно жигиттер. Машинада уктап иштеши болбойт. Кийинки видеода саат 7-те мен чыгып силерге ден сменаны көрсөтөм. Насип кылса. Ошондой. Жаңы каналга келип катталып койгула. Куда алса на русском языке ролик будем снимать. Интересно, мощно вообще. Ролик тартам. Ладно, ассаламу алейкум, туугандар.